Assalamu alaikum, hurmatly көрүүчүлөр. Бүгүn 11 may 2022 жыл жараткандын буйругу менен мына коңшу мамлекет Өзбекстан өлкөсүнүн Андижан шаарыга өтүп баратабыз. Азыр постко келдик. Бул жактан сомду сум кылып алмаштырабыз. Өткөндө 10.000 сом алмаштырган элек, 1.200.000 болгон экен. Азыр эми 15.000 сом алмаштырабыз. Канча миллион болуп кетет экен? Буюрса кызыктын бар алдында биз менен бирге болуңуздар. Сиздерге көрсөтүп кетебиз. Сиздерге дагы көпчүлүк көрөлектерге ушундай саякаттар, ушундай эл көрүш, жер көрүш насип кылсын. Иш сапары боюнча баратабыз. Ошо менен бирге Андижан шаарындагы көргөнчө. Андан тышкары, урматтуу көрүүчүлөр, гиф боюнча маалымат буюрса пятница же суббота оюн болуп калат. 283 билет калды. Шашылып коюңдар, билет басы 250 сом. 18 тур. Буюрса 19 турга дагы жакшы сонун белектер коюлган. Сафари, хищница на этой паре. Сафари, хищница на этой паре. Мына достор, буюрса биз дагы эсен-аман посттон өтүп алдык. Бул жакта бүт таксисттер экен. Ушул таксисттер Өзбекстандын ар бир булуң бурчуңуна алып барат. Биздин таксибиз чакыртып койгондек. Азыр келет. Биз таксибиз дагы бул жакта болсо керек. Мына Фаргона вилаяты деп турат. Өтүп алдык. Буюрса кызыктын баары алдында. Шаарга чыктык мына. Шаар тазалыгын көрдүңүздөрбү? Мына гүлдөрдү отургузуп койгону караңыздар. Ортого кетсин. Бизде болсо ушундай жолдун өзгөчөлүгүн көрдүңүздөр. Бул жагында өзүнчө отдельно кетет 2 машина. Бул жагында 2 машина мына. 3 машина дейм. Гүлдөргө эч ким тийбейт. Дамастар. Буханкалар. Ана шахар. Биз азыр Фергана шаары, Фергана шаарынан өтүп баратабыз азыр. Андижан, Бухара, Самарканд болуп кеттик. Мына будан буюрса бул жагы. Дамаздар. Biz buna Namangan, Андижан, Бухара, Самарканд шаарларына жол алдык. Азыр Фергана шаарынан өтүп баратабыз. Башталышы эле караңыздар, көчөлөрдүн тазалыгы таптаза. Культуризм, элдердин маданияты бүт өнүккөн. Ошондо биз да буюрса жолдо баратабыз. Бактыбызга бүгүн күн да салкын. Өткөндө биз Ташкентке жол алганда дагы барганда күн салкын болчу. Жакшы сонун болуп. Азыр дагы күн мына салкын. Кудайга шүгүр. Буюрса жеткени калдык, мына аз калдык. Азыр биз Сыр дарыясынан өтүп баратабыз мына. Өз тамагы. Сыр дарыя. Ушул экен, өтө чоң дарыя. Биз Намангандагы жакшы бир парктардын бирине келдик. Ушул жерге токтодук азыр. Захириддин Мухаммад Бобур деген милли маданий парк кыскасы. Ушундай паркка келдик. Мынанда каруселди айланып атканын караңыздар. Сонун болуп айланып жатат. Паркты караңыздар, балмуздактар, суулар. Мына болбосо ишти жүргүзгөндөрүнү көрдүңүздөрбү мына? Гүлдөрдө киши жатат экен мына. Гүлдөрдү эгип караңыздар. Дагы да оңдоо иштери жүрүп жатат экен. Кооздоп. Өтө чоң парк экен бул жерде.
жагы да пруд экен мына. Сүйгөн кыздарыңыздар менен, жакындарыңыздар менен, девушкаларыңыздар менен келип отуруп, кыдырып мындан ары жака ары бери сүрсөңүздөр болот экен. Бул жерде азыр дагы эле гүлдөр дегишип, оңдоп, коозоо иштери жүрүп жатат экен. Дагы бир жумадан кийин ушунчалык укмуш болуп, сонун болуп курулуп калат экен. Мына караңыздар. Коробкада гүлдөр, ушулар дегишет экен. А бул жерине болсо сүйүшкөндөр келип, мына жүрөктү көрдүңүздөрбү? Ортого олтуруп, эстеликке сүрөттө түшүп кетсеңиздер болот. Бул жагы лове. Достор, биз азыр Өзбекстан Наманган шаарында эң чоң паркка келдик. Атайын ушуну тандадык. Ошо бийикке көтөрүлүп туруп анан айланат экенбиз. Азыр даярданып жатабыз. Азыр жүрөт. Мында достор, жөрөлөр. Ушул жерге түшөбүз. Сонун парк экен. Келиңиздер. Самына көтөрүлдүк. Ыктыят болуйла деген эскертүү берди бизге. Уштук анда буйурса мына. Кетти деп карасаңыздар мына. Өтө бир укмуш нерсе экен мына шаардан бийикке көтөрүлдүк. Мен өзүм башкача болуп баштадым го мен. Төлкө видеону эле карап калдым мына. Шаарды караңыздар мына. Мына жигитти караңыздар, мына жигитти. Башкача болуп баштады. Мамага полный көрүндү го. Ой. Allah. Мына. Ушундай экен, кооз экен. Келиңиздер, ойноңуздар паркта.